Урматтуу радио Азаттык радиосунун көрөрмандары, Ала Тоо аянтынан түз эфирден көрсөтүп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн 2 март Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг уюштуруп, анын бошотулушун талап кылышкан. Саат 11:12-де башталган митинг саат 6-лар менен Ак үйдү көздөй бет алган элди милиция кызматкерлери Ак үйгө жеткирбей тосуп алды. Андан соң милиция менен эл кагылышып, ошол чогулгандар кагылышып, анан алар качууга аргасыз болуп, көчөлөрдү мындай сала болуп көчөлөргө жайыла качышты. Андан соң ошол милиция кызматкерлери Токтогул Москва көчөсүнө чейин куалап барып, анан бери сүрүп барып, анан бери келишти. Азыр биз милиция кызматкерлеринин, балким командирлеринен дейбизби, башчыларынан дейбизби, коомдук тартипти сактоо кандай, канча киши кармалды, ошолор боюнча азыр пикир алалы дедик элек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ким комментарий бере алат? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жакта сиз азыр кандай коомдук тартипти мындан ары кандай коргойсуздар? Канча киши кармалды? Жабыркагандар жокпу арасында? Азыр кимдерге кайрылсак болот? Азыр канча киши кармалып, канча киши жаракат алганын милиция кызматкерлеринен билүүгө аракет кылып атабыз. Саламатсызбы? Азыр бул коомдук тартипти мындан ары кандай сакталат? Коомдук тартип сакталат. Ички иштер министрлиги түнү менен патрулированиялар болот. Коомдук тартип сакталат. Канча киши кармалды? Канча киши маалымат бере албайм. Сиз кимсиз ошондо бул жакта? Сотрудникмин. Өзүңүздөр көргөндөй. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан. Коомдук тартип мындан ары кандай сакталат? Канча киши кармалды? Менин азыркы учурда мен айта албайм. Бирок азыр баягы көчөтүлгөн иретинде коомдук тартипти камсыз кылабыз. Өзүңөр көрүп атасыңар. Эми баягы массалык бейбаштык кылгандан кийин биз баягы ошо иретке келтирип биздин ошо шаардын тургундардын жана коноктордун тынччылыгын. Канча киши кармалды? Мен пока айта албайм. Анда мен канча киши жаракат алды? Мен да ошондой эле. Я не могу сказать. Милиция тараптан канча Мен айта албайм. Анткени мен жаңы эле азыр келдим. Азыр бул жабык маалымат эле. Азыркы күндө ушул аларды кармалгандардын чогулган уюштуруучуларына кандай мындай бөгөт чарасы каралып атабы же сотко алып барымды же кандай? Каралат. Сөзсүз каралат. Болду. Кимдер мындай айта албайм азыр. Кимдер мындай уюштурууга болду? Өзүңүздөр көргөндөй Ички иштер министрлигинин орун басарынан сиздер угалдыңыздар. Канча киши кармалганын жана эмне болоорун айта албастыгын билдирди. Жообун өзүңүз уктарды. Ички иштер министрлигинин орун басары Алмаз Орозалиевден пикирин уктуңуздар. Алар ушул канча киши кармалганын, канча киши жаракат алганын жана канча киши ушундай кармалып азыр эмне болоорун дагы кийинчерээк айтабыз деди. Бирок коомдук тартипти сактоо ушул күчөтүлгөн режимде иштөөгө өткөнүн айтышты. Ички иштер министрлигинин орун басары Алмаз Орозалиев бирок журналисттерге толук жооп берген жок. Ал кийинчерээк тактап анан дагы маалымат беребиз деди. Алло. Батарейки поменяешь. О, привет. А что ты
Твое. 387. Твое. Лайф бар ғой, лайф. Лайф бар ғой. Поехали, почую, да? Құрметті Азаттық радиосының көрермандары, дағы бір жолы сіздерге есіңіздерге сала кетейін. 2 мартта бүгін 2 мартта шул Безазар. Вот уже с детьми ходят, честно говоря. Сейчас масса людей, которые здесь были, где они находятся? Их рассредоточили по всему городу, а куда? Да, кого-то задерживаем, кого-то отправляем домой. А эмнеге милиция кызматкерлери чогулгандарды көздөй ташатты? Ал бал ушундай уруксат ба силерге ташып атканга? Андай факт болгон жок. Каяктан эметип атат? Ташып атканын биз да көрдүк да. А эмне ошол милиция кызматкерлери ташып атса болобу? Ким ташырыпты? Милиция кызматкерлери. Арбаш ошону. Ооба. Бергиле мага. Бизге бериңиз. Бизге бериңиз. Чаралар. А негизи болобу, негизи ташып атканга? Сиз айтып атпайсызбы? Ыргытты, тартты депчи. Ошону бериңиз, биз чара көрөбүз. Азыр эми бул жакта уюштуруучулар да кармалды. Негизи канча киши кармалды жалпы? Пресс-службалыктын комментарий берилет.